Биринчи аялыңан канча балаң бар? Мен жашоодо кыйынчылык болуп аткан нерсесин көрсөтөт. Москвага келген адам сөз кайтып келет да. Той алып барган тамадалар десе, айыппул төлөгөнгө даярсыңбы? Болобуз. Уй сайын. Аяш эмне кылат? Колдон келет. Кыргыздын атмосферасы. Арыбаңыздар мекендештер, Москва шаарынын тургундары. Сиздерге Казакстан чек-арага чыгып келүү кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар, эч кандай пересадкасы жок чек-арага чейин барабыз. Жана чек-арадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Кара тизмектен текшерип беребиз жана регистрацияңыз мөөнөтү бүтүп, же базадан чыкпай калса, көмөк көрсөтүп алып барып келебиз. Толук маалыматты Дөөлөт мырзадан алыңыздар. +79 26 315 13 23 +79 25 313 59 59. Биз сиздер үчүн ар дайым кызматта. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналдын көрөрмандары, баарыңыздарга чоң салам. Жалпы мекендештер, бизди ким кайсыл жактан көрүп жаткан болсо, комментарийга сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн көрүп жаткан жериңиздерди жазып коюңуздар. Кудай буюрса, бүгүн биз өзүбүздүн YouTube каналга жакшы бир инсанды конокко чакырып койдук, туугандар. Сиздер деле мун келе турган конокту тааныйсыздар. Азыр Кудай буюрса, сиздерге кенен маек кылып тааныштырабыз. Куш келипсиң досум анда Москвага. Рахмат. Куш келдик. Бир ай болду келгениме. Бир ай болуп кетти. Бир ай болуп кетти. Үй бүлө бала жакка тынчпы? Жакшы, рахмат. Кудайга шүгүр. Биз таң калып атабыз да, мына чыгармачылыкта жүргөн адамдар, эми силерди кечке сахнадан көрөбүз да биз. Москвага келдик, иштегени келдик десе таң калып атабыз да, булар эмнеге келди депчи. Биз деле карапайым элдин балабыз, жөнөкөй биз. Эл катары эле иштегени келдиңер. Тирикчилик бар дегендей, жөн эле иштегени. Бир аз жумуштар бар, аларды бүтүрдүк. Андан сырткары мындай жумуштар кирип иштеп. Андан сырткары ушул эл катары эле иштеп атабыз. Күнүнө 8 саат эс алуу күндөрүбүз бар. 8 саат иштеген мына көрдүңөрбү туугандар. Биз мисалы 12 сааттан иштейбиз эң азы. 8 саат иштеп атабыз. Бир эле мен болбосом керек. Менден башка көргөндө эле сурап атса керек. Эмнеге келдиңер Москвага? Көп болду сурагандар. Көп болду. Буга чейин келгенсиң? Буга чейин келгем. Ошончу Москванын нан жеген кайтып келе берет деп. Тамашага барганга чейин келгем да. Тамашага биз анан кийин барып, анан чогуу жүрүп калдык команда менен. Ошол Москванын нанын жегенден кийин сөз кайра жегим келет. Чакырабы, билбейм, бир ушундай нерсе бар экен го. Жакын эле биз эмеге Москвага концерт менен келгенбиз да, көңүл жигиттер. Ошону айтам да, буга чейин эле концерт менен келип кетип, анан кийин кайра Москвага келип калдык десең таң атам да. Мен канча жыл десем, 8,5 жыл болуптур, аралыкчы. Мен 2016-жылы кеткем да. 8,5 жылда келдим. Ал ортодо окууну бүтүрдүк, жумушка кирдик дегендей, үйлөндүк, бала чакалуу. Анан жөн эле бир ошо концерт менен келгенбиз, Кадыр Жармат чакыруусу менен. Анан келгим келди, айтор баргандан кийин эле мен барып иштеп келет окшойм, бир жыл жүрөт окшойм дегендей бир ойлор бар. Бирок келгенден кийин бир ай болду аралык. Уже сагынып баштадым, чындап. Кетет окшойм деп баштадым. Кетет окшойм, мен бир жылга жетпейт окшойм деген ойлор келе баштады. Жакшы, анан үйлөндүк, бала чакалуу болдук деп калдың го. Ооба. Биринчи аялыңан канча балаң бар? Биринчи аялыман ошо 2 бала бар, калган пока что планда бар десе. Планда бар дегиз. Планда бар. Шариятта ушундай экен деп, аялым көргөн болсо деп. Аяш өзгөрсө анан муну камерадан чыгып келбесин бизге. Жок, комментарий жазып коюп, подписаться басып деп. Жакшы. Тамаша. Иштегени келсеңер жакшы экен анда. Бияктан канча убакыт болосуң? Ошол негизи 6 айга келген. 6 айда мен официальный жумушум бар да. 6 айга келгем. Анан билбейм, көрө жатабыз, убакыт көрсөтөт. Азыр жумуштан кийин эмне менен алектенип атасың? Жумуштан кийин ушул видео, YouTube, Instagram, мен да мына жарнамалары бар аркы-берки ошол жумуштар. Реклама тартып. Ооба. Мен да мына YouTube'да эми Кудай буюрса жандандырып акырын иштеп баштадык да. Жашоо деген ушулардыкы. Качан карасаң конокто жүрөт, качан карасаң биякта жүрөт. Негизи ойлонобуз да биз. Сырттан караган адамга ошондой көрүнөт да. Бардыгы эле Instagramда болобу, башка тармакта болобу жүргөн адамдар активдүү адамдар деп коесок, өздөрүнүн жашоодо кыйынчылык болуп аткан нерсесин көрсөтпөйт. Көрсөтпөйт. Эч качан көрсөтпөйт. Бирок сен деле азыр мына жөнөкөйбүз, карапайымбыз деп калдың го. Ооба. Кадимкидей эле айылда жашайсың. Кадимкидей. Шаарда жашайсың. Жок. Шаарда деле үй бар, эми шаарда деле жашайбыз, айылда деле. Негизи эми айылдын жашоосун көрөсүң. Айылда жашоо, айылда. Кадимкидей эле мындай. Ооба. Талаада уй кайтарып эле, үйдүн алдында көрөт кылып эле, ушунча чоңой болобуз. Уй сайын.
Жок, азыр жок да. Үйлөнгөндөн бери чындап видео уй боло элек. Буйруса сайын деп койдум. Пландар бар. Пландар бар. Жакшы, мурдага караганда биздин мекендештер бир кыйла жакшы жумуштарда иштеп, бир кыйла жакшы ийгиликтерди багындырып атканы үчүн буга биз баягындай нааразы болбошубуз керек. Башка элдерге караганда биздин кыргыздарга мындай шарт жакшы, Кудай буйруса. Албай жакшы шүгүрдөй берсе, Кудай буйруса мындан да жакшы шарттарга Ушул шартты айта турган нерсе мындай жакшы пайдаланыш керек да. пайдаланыш. Башка элдердин кандай шартта, кандай документация менен иштеп жатканын биз көрүп турабыз да. Бизге чын айтканда негизи Шүгүрдөй турган жашоо болуп атат. Кенен кесир да. Үйдөгүдөй эле. Мен азыр айтып атам, мына жака келип боз үйдү көрүп чындап таң калдым. Мага башкача көрүндү. Чайхананын ичине кирсең боз үй турат. Чайхананын ичинде боз үй турат. Бул ичин байкасаң кыргыздын атмосферасы да. Ошон үчүн жөн жайынан баягы сөз айтылбаптыр да. Кыргызстандын 8-областы аталган Москва шаары деп айтылат экен. Ооба. Негизи ошондой болуп калыптыр. Ошондой эле экен. Мага абдан чоң байкалды. Анан жана сунуш боюнча жакшы болот. Негизи ошондой экөөбүз тең, сен дагы телевидение тармакта иштеп, бул жакта көп тажрыйбаң бар. Биз да буюрса колдон келишинче аракет кылдык, аракет кылып атабыз дагы. Иштесе Сен эле. өзүңдүн YouTube каналың да бар. YouTube канал бар бизде. Бир эмес, 2 YouTube канал. Эки канал бар. 2 каналың бар экен билебиз. Ооба. Бирөөсүн подарка кыласың бизе. Кенен кесир. Анда маселе жок. Маселе жок, камерага карап айтчы. Маселе жок. Буюрса Рамазан менен келечекте бир жумуштарды кылып калабызбы, айтор көрө жатабыз. Кудай буюрса, аманчылык болуп турса, Ооба. негизи ушул жакта Ден соолук келсең, болуп турса, мен да эң бул башкысы. жактамын, Кудай буюрса. Аманчылык болуп турса, заманыбыз тынч болуп турса, Кудай буюрса, жакшы ортодо бир жакшы элибизге пайдасы тие турган туура маалыматтарды чыгарып биргеликте. Ооба. Жакшы, анда сага терең ыраазычылык досум. Ушунчалык келип, аз сүйлөшсөк дагы саз сүйлөшүп дегенде, келгениңе рахмат. Ишиңе ийгилик досум. Баарыбызга Кудай буюрса, өзүбүздүн мекенибизге, ата-энелерибиздин алдына эсен-аман жетишке Алла Таала насип кылсын. Достор, Рамазандын YouTube каналына катталгыла, подписацияны баскыла, коңгуроону баскыла. Буюрса жакшы жаңылыктар, жакшы маектерди Рамазандын каналынан көрсөңөр болот. Негизи көп учурда биз байкап жүрөбүз, билебиз. Рамазанды Эреже плюс деген бир башкача проект менен таныган элдин баары. Ошол проект Москва шаарында дагы анча-мынча аз болот тартып жүрөсүң, Ошол проект дагы уланышы мүмкүн. Ошондуктан YouTube канал менен чогуу болуңуздар. Бул жакта YouTube'тун активи абдан жакшы экен, ошону мен байкадым. Ошондуктан мекендештер, үйүбүзгө эсен-аман жетели. Рахмат. Аман туруңуздар, жакшылыкта жолуган.